Тутулуп бергиле да кой. Шашып жасап қойғандық қой бір жас. Менимче азыр Нариман экөөбүз бул айымдарды абдан электентип эле уунду өткөргөндөй ээлеп өткөрдүк. Мындай мен Алтынай Асанбекова деп карызга жазган жоксузбу? Жок. Мындай мына өзүңүздөр көргөндө караңыздарчы, өзүнчө эле Японияда жүргөндө элестеттим мен өзүмдү. Кандай десем, мындай укмуштум эле могул жерде необычный соустар менен. Жанара дүкөндү кайдан таап келдиңиз? Айыма менен жана ошондой эле алтындан айымга берген бааңыз. Баш байге 5000 сом. Чыккан калдыкты биз бетибизге маска катарында койсок, стопты биз антиоксидант деп билебиз. Салам достор, аты-жөнүм Назира Бердигулова. Биздин YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Биздин каналга катталууну унутпаңыздар, анткени кызыктын бардыгы биздин каналда. Баса биз бүгүн Нариман экөөбүз сиздерге бир сонун программа даярдадык. Өзүңүздөр көрүп тургандай, оң жагыбызда жана сол жагыбызда кыргыздын кыйын кыздары. Бүгүн эки команда бири-бири менен эмне кылат? Таймашып, тамак жасашат. Баш байгеси 5000 сом. Менимче ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн күйөрмандарыңыздар бар. Жан тартып тургула. Ушу экран аркылуу болсо дагы кол булгалап, Алтынай, Жанара, Айыма, бол деген сиздердин дем күчүңүздөр экран аркылуу бизге берилет. Оң жагындагы турган Алтынай менин сиңдим, Алтынай Асанбековна, жана ошондой эле анын жанындагы Айыма деген биздин ыр чайыбыз жана би чайыбыз, аябаганда күчтүү кыздар. Жана ошондой эле сол жагындагы Кыргызстандагы номер 1 деп айтсам жаңылышпаймын, косметолог Жанара Кубанычбековна, жана ошондой эле Жаркынай. Достор, бүгүн мен болгон алпарчумун, ал эми бүт ушул жерде болгон программанын бардыгын баш көз болуп, тизгинди колуна кармаган Gold Chef кулинардык студиянын ээси биздин мыкты жигитибиз Нариман болмокчу. Нариман биздин эки тараптагы турган айымдарыбызга тапшырма берет. Ал эми кандай тапшырма экен Нариман өзү айтсын. Саламатсыздарбы? Биринчи тапшырма английский завтрак деп аталат. Аны жакта баары даяр, азыктын баары даяр. Сиздер ким биринчи жазайт, ким кооз жазайт, ошону көрөбүз. Ким даамды жазайт, ошону көрөбүз. Ооба. Баса бергилер көрсөтүп койсоңуз, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, мынакей бардык айымдардын бардык азыктары окшош, бардыгы биз атайын бир-бирден койдук. Ушул азыктар менен ким даамдуу, таттуу жана бат жасайт экенин көрөбүз. Баса бергилеп кеш керек, ылдамдыктагы бул жерде эсептелинет. Канчалык деңгээлде биздин айымдарыбыз өзүнүн ашканасында даамдуу жасайт экенин чогуу баамдап көрөлү. Кеттик анда. Кыздар нан талаш баштады. Нан бардыгына жетет. 2 мүнөт убактыңыздар калды. Болуңуздар, чамданыңыздар. 2 мүнөттө биз жыйынтыктайбыз оюнубузду. 2 мүнөт убактыңыздар калды. Ким биринчи бүтөт? Азыр Нариман экөөбүз дегустация кылып көрөбүз. Чыныгы аш болчу, менимче баамдап көрсө керек. Ана келиңиздер. Болду бүтү. Жакшы. Өзүңүздөр уккандай, билгендей, алгачкылардан болуп Алтынайдын командасы жана Айыма аякташты. Азыр биз дегустация кылып көрөбүз. Нариман, эми менимче жанагы бөдөнөн сойсо да касапчы сойсун дейт. Сиздин сыноуңуздан өтсүн айымдар, келиңиз, даамдап көрүңүз. Тузу кандай болду экен? Андан соступ көрөлү. Алгач көрсөтпөйсүзбү жасалышын? Азыр бузулуп калат деген, кандай жасалган экен? Бул шашып жасап койгондук го бир жас. Шашпай да козаса болот да негизи. Болмок, Болмок. Мейли эми. Көрүңүз. Бул жерде болгон нерселерди жасак козодук да. Тузу
Туз ойдагы эле экен. Жумуртканын тузу. Ошо айтып өткөндөй эле дагы бир аз козуш керек болот. Козук жетпей жатат да. Козук жетпей жатат. Сүйүү жетпей жатат, Нариман, сүйүү жетпей жатат. Замандаштар, Жанара менен Жазгүл айымдын тамагы дагы даяр болуп калды. Бул английский завтрак. Эртең мененки тамактануу балдарыңыздарга, жакындарыңыздарга даярдап берсеңиздер болот. Мына 2 мүнөттүн ичинде жасалды, даярдалды. Келиңиз эми Нариман бул жакты көрүңүз. Шашпагыла. Шашпагыла, азыр дегустация. Көрсөт жакшылап көрсөт. Козду боюнча жакшы. Бирок жумуртка туура эмес курулуп калган. Жумуртка агрессив завтрактан по идее омлет болуш керек да. И сосисканы борбоп турсуздар. Соус коштук. Соус. Оливкалар. Жанара айым менен Жазгүл айым сулук тармагына иштегенине байланыштуу менимче булар английский завтрагын көбүнчө мындай эме кооздогон окшойт да, суулук тартуулапчы. Абдан жакшы мынакей карасаңыздар, замандаштар, эки тараптан аракет кылган. Эми Нариман өзүңүздүн бааңыз берсеңиз, бул эки жактагы айымдарга кандай упай бересиз? Эки жакка бирдей эле деп упай берет окшойт. Эки жакка бирдей эле болот. Эки бирдей эле. Эми мындай катасылдар бар, бирок эки жакты бирдей эле экен да. Жакшы. Замандаштар, биз көрсөтүүбүздү улантабыз, кыздыктын бардыгы алдыда. Замандаштар, биздин катышуучулардан бир аз комментарий алып койсок, айыма, сезимдериңиздер менен бөлүшүп кетсеңиз. Сезимдерибиз аракет кылдык. Жакшы бышырып, тузу өткөтпесиндей. Еще баттан бүтөлү деп алтынай жака жыл депчи. Мен оюмча ушул биринчи заданияны аткардык алтынай экөөбүз. Анткени баарын бышырып, коюп, коздоп, болушунча эмне болсо ошо менен коздодук. Үйдө ушинтип бат-баттан тамак жасайсызбы? Же Телефон чылап отура бересизби? Жок, шашканда 3 балам бар, билесиз да. Тигини бере калдым. Еще эң улуу балам бар, ал менин жолдошум. Ал дагы чыгат да, бирден сени сурап, тиги каякта, бул каякта деп андан аракет кылабыз, чечкенге бат-баттан. Жакшы. Экинчи тапшырмасы аябагандай кызыктуу, даяр болуп туруңуздар. Алтынайга дем күч бериңиз, мотивациядан берип турам. Жазгүл кандай ощущение болду, сезимдериңиз кандай болду? Бир комментарий бере кетсеңиз анда. Жакшы болду. Жакшы эле биз эле аракет кылып баарын болгон нерседен коздоого аракет кылдык. Мен да бир аз өзүм кечип келгенге мындай кичине шашып калдык. Нариман байкеге жакты деп ойлойм да. Замандаштар, экинчи тапшырмасы аябагандай кызыктуу экен. Мага дагы аябай кызык болуп жатат. Кандай тапшырма болду экен деп. Азыркы тапшырма сиздерге көп эмес, бир аз акча беребиз, ошону барып магазинден ошого келген продуктун алып келип жактан бирсе жасайсыздар да. И жакшы, канча акча бересиз? 1000 сом бересизби? Жок, 1000 сомго көп нерсе алып келип жазса болот. Ошо бюджетныйраак деген. 200 сомдон 2 командага беребиз. Бериңиз акча. WhatsApp белгилеп келчү нерсе бар. Ылдамдыкка дагы ким биринчи ушул жерге келип туруп тамагын баштайт. Анда 2 командага ийгилик каалайбыз. Кеттик.
мынакей өзүңүздөр күбө болгондой биздин айымдарыбыздын тамагы даяр болуп калды. Канчалык деңгээлде булар акчаларын үнөмдөй алат. Менимче азыр Нариман экөөбүз бул айымдарды абдан электентип эле уунду өткөргөндөй ээлеп өткөрдүк. Караңыздарчы, мынакей бул командада жада калса 200 сомдон 25 сом арткан экен. Бул бир маршрутканын акчасы. Кандай сарам жалдуу айымдар, караңыздарчы, 25 сом артып калган экен. Андан тышкары караңыздар, бул жерде салат, караңыздар, ден соолукка пайдалуу. Анан свежий салат, кофеси бар экен. Жана рамен, жумурткасы менен. Укмушсуңарбы? Мына карагылачы, ошондо 100 канча сом кеткени болот атат? 175 сомго мына первый менен еще комплексный обед жасашты. Мага аябагана жакты. Мындай мен алтынай Асанбекова деп карызга жазган жоксузбу? Мындай өзүңөрдүн акчаңар менен алып келиңерби? Баса белгилеп кетчү бар, бул командада алгачкылардан болуп, ушул өздөрүнүн иштөөчү бөлмөсүнө чуркап келди. Бул дагы баса белгилеп бир упай кошулат. Мен эми ашпозчу эмесмин. Менимче Нариман өзү дегустация кылганы туура болот. Келиңиз эми. Рахмат. Сон кесилгендери кандай, мындай байкасаңыз? жакшы, кооз кесилип бир свежий салат. Рамен, конечно. Кетеси кандай бокпосу бар. Жумурткасы бар экен, жумуртка. Сүйүтсөң бузда эме болуп кетти. Яйца пашот деп коет да, яйца пашот. Тоголок боюнча болуш керек да. Анан баса бир нерсени эске алып коюңуз, булар ашпозчулар эмес, булар деген маданияттын өкүлдөрү, ошол нерсени эске алып коюңуз. Еще кофе, 3 в одном с молоком. Сон. Кофедон ырттап коюңуз, кандай экен? Biraz кофе азыраак келди коюңуз. Жакшы. Сон. Жакшы. Даамдуу. 25 сом аткан экен. Бул дагы эсте болот, Менимче канча упай экенин эфирдин алкагында көрөбүз. Жүрүңүз кийинки командадан кабар алып келели. Замандаштар, мынакей Жанара менен биздин жакшына колгон Жазгулянын биз азыр баш бактык ашканасына. Мына өзүңүздөр көргөндөй караңыздарчы, өзүнчө эле Японияда жүргөндө элестеттим мен өзүмдү. Кандай десем, мындай укмуштум эле, могул жерде необычный соустар менен баса белгилеп кетчү нерсе бар экен бул жерде. Буларда 44 сом арткан экен. Мына ашыкча продуктысы калыптыр. Бул кийинки тамак экен. Караңыздар, мына 200 сом берилген, бул жерде 44 сом артып калды. Сдача ошондо канча сомго булар соода кылган болуп калат, Нариман? 176 сомго соода кылыптыр. Мына 166 сомго. Кечиресиздер, жаңылышып калдык. Бул жерде биз мынакей бадраңды көрсөк болот экен. 1-2 кесим помидор, жана ошондой эле караңыздар соустардын кооздолгону. Сметана, укмуш бул жерде. Өзүнчө эле. Караңыздарчы, мынакей кандай сонун. Эми албетте бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун дегендей, муну Нариман эмесин даамдап көрсүн. Эме даамы кандай болот экен, даамдап көрсөңүз. Даамдап көрсөңүз. Даамдап көрүңүз. Жакшы, баса белгилеп кетчү нерсе бар. Бул жерде бул айымдар Сон. Укмуш. Даамдуу. Жанара, дүкөнү кайдан таап келдиңиз? Дүкөн раз жаныбызда эле экен. Барып биз биринчи ойлогонбуз паста жасайлык депчи. Фарш менен анан өзүнүн камырын алып бышыралып, бирок убакыт бул жерде ченемдүү экен. Анан акчабыз дагы 200 сомго анын баарын албай калат экенбиз. Ошондуктан ошол жерден кайра биз ойлонуп, эмне кылышты, магазинден чечип, анан ошо чечкенибизге бир аз көбүрөөк убакыт болуп өтүп. Ойлогонуңуздар көп убакыт, бир 4 мүнөт кеч келиңиздер да айымага караганда. Анан ушуну ойлоп таба калып, анан алып келип, мына сиз айткансыздай бизде 44 сом ашык келди. Анан экинчи эртеңки күнү дагы ушундай аябай эме кандай аябай сарам жалдуу айымдар экен. Эми мындай ар оюндун өзүнүн шарты бар, Нариман. Менимче эки командага тартпайбыз. Бул жерде менимче күчтүүлөр утуш керек. Сиздин бааңыз кандай? Келиңиз, алгач мынакей бул оң тарабыбызда турган орто биздин оң тараптыбызда турган айыма менен
жана ошондой эле алтын айымга берген бааңыз? Менин Салат тамагы иче турган да бар. Жакшы, эки жакка делең сом экен негизичи. 200 сомго азыр шаурма деле алып жей албайсың, бирок 200 сомго салат, соус, берип, кофе. Ооба. Жакшы болот. Ашып калган зачысы бар. Мен эми кандай десем, баягы справедливость жакшы көрөм да. Ооба. Тияктыкка тартсаң, бияктарына, бияк тартсаң, тияктарына коет. Ал жагын чечишебиз го. Ошондо бул жакка канча упай бересиз? Менимче азыр Нариман үчүн бир жоопкерчиликтүү иш, эки командага сиз азыр упай беришиңиз керек да. Чындагында албетте бул айымдар маданият чөйрөсүндө балким кайсыл бир жерде катачылык кетиреттир, бирок аракетин жасашты. Упайыңызды берсеңиз. Баш байге 5000 сом. Аракети жакшы болду, аракет жасашты, эки командасын эле. Упай бергенден бул жакта эми Алтын айдын командасы. Бул жакка 10 деген упай берели. Жакшы. Салат бар, рамен жасалыптыр, кофе жасалыптыр. Азаматтар. Бул жактыкы болсо, бир аз шашып калгандан вареники бир аз чигирек болуп калыптыр. Сиз красный. Бул жакка 9 деген упай берели. Абдан сонун, жакшы. Абдан жакшы. Замандаштар, сиздер даам программасын көрүп жатасыздар. Менимче баарыңыздарга аябагандай кызык болуп жаткандыр. Кайсыл команда биринчиликти алды? Баш байгебиз 5000 сом. Аябай кызуу жүрүүдө биздин оюнубуз. Айымдардын маанайы түшпөш керек. Тескерисинче Күжүрмөн чакырык менен Жазгүл айым, Жанар айым, сиздерде дагы мүмкүнчүлүк бар. Балким ушул 3-чү оюндан жакшы упай алып алдыга чыгып кетесиздерби? Замандаштар, көрсөтүүбүздү улантабыз. Алтын айым, маанайыңыз кандай? Сонун. Кандай болду? Аябай энергия алып, магазинге шуктап барып, во вкус пошли дегендей. Да, эмне кылып жиберсек деп атабыз да азыр. Мен бир карасам, кое туруп бир бадыран калып калыптыр, бадыранга чуркап бараткан экенсиз, сен бадыран унутпайсызбы? Жок, биз акчаны артып калды, эмне кыла аласың, анан айыма бар помидор алып, помидор огурчук алып келе кой деди да. Кофе кайсы учурда эске келди? Биз аны баратканда эле сүйлөшүп алганбыз. Кофе деп, Баратканда эле айткам. Бул кофе жумуртап келе калды. Жакшы, азамат. Мен эме ашкананы карасам, айыма кастрюл какта, суу какта деп издеп жүргөн экен бул жердечи. Ай, бул дүкөнгө барбай калсаң, көрсө сени үйүнө тийиптир да. Азыркы кичилер кыйын, ошондо улуну жумшап коет, улуну жумшап коет, барса бүтүп келди, бүтүп келгиле деп. Абдан жакшы. Эми мындайда биздин ушул программабыз аябай шаңдуу, маанайыбыз көтөрүнгү болуш үчүн жана кыргызда сөз бар го, дасторкондо нан болсо ыр болот дейт. Мына маңдайыбыздагы моңайып калган айымдарга бир позитив болсун силер тараптан. Сиздерге жакшы чыгарма дейт, сиздер тарапка. Сиздерде даярданып туруңуздар. Келиңиздер. Алтын айдан бир сонун чыгарма болсун да, замандаштар. Кол чабуулар. Көзөрүмө миреген ай тийгендериң көлдөй сезимди туунук сүйүп алып учат коболгой билемин назик колуң билемин жытың сонун мен жалгыз сени сүйөм жаным орутпа жүрөгүмдү жаным билесиң сүйөрүмдү жаным жанымда болчу дайым сүйөмүн сени жаным. Сонун чыгарма. Аябай сонун чыгарма. Ийгилик каалайбыз сизге, кыздар. Ошол жашсыңар, сулусуңар, чыйраксыңар. Иши кылып ийгилик каалаймын. Мен билем, сиздер утасыздар. Биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Жазгүл айым, маанай кандай? Маанайым жакшы. Бул кыздар сиздерге сонун бир ыр арнады. Сиздер тараптан эмне болот? Биз тараптан маска жасап берет. Абдан жакшы. Кыйын косметолог Кыргызстандагы өтө күчтүү айым деп айтсам жаңылышпайм. Жанар Кубанычбековнадан сонун бир мындайча айтканда белек болду. Алтын ай менен айыма менин косметологиямен келсин, сонун маска коюп берем бетине. Уктуңуздар, Кудай буйрса. Бизе Нариман биз да карабыз, Биз да тамакта туруп мындай чарчанып калдык, ошон үчүн биздин бетибизге дагы маска. Албетте бунун баардыгы тамаша. Көрсөтүүбүздү улантабыз. 3-чү тапшырма кандай, Нариман? Азыркы тапшырма айымдарга өздөрү алып келген азык түлүк менен эле өздөрү ойдон чыгарып
кыргызчалап жазаш керек болот. Тамак аш, салат жасайбы, тамак жасайбы. Ошону да көрөбүз. Канча убакытта жазылат, кандай оозлукта жазылат жана канча тазалыкта жазылганын байкайбыз да. Ошону менен азыр баштайлам да. Жакшы, замандаштар, мына караңыздарчы, өздөрү алып келген, өздөрүнүн жаккан азык-түлүк менен салат болобу, бешбармак болобу, курдак болобу, иши кылып өздөрү билет экен. Эң негизгиси биз деген техникасына, убактысына, тазалыгына жана фантазиясына маани беребиз. Биз кыздарга ийгилик каалайбыз. Баш байге 5000 сом ким утуп алат? Мага да аябагандай кызык. Сиздерге да аябай кызыктуу болсо керек. Жан үрөп турган ар бир биздин катталуучубузга мен жалындуу салам каалаймын. Комментарий бөлүмүнө кайсыл командага жан берип жатасыз? Сөздү лайк басып жана комментарий калтырып өтүңүздөр. Анда айымдар, сиздерге ийгилик, Жанара сизге ийгилик, Алтына ийгилик. Анда баштадык. Салат жасап атабыз, салат. Тунец менен. Тун сом. Кимдин идеясы эле? Өзүмдүк эле. Алтынай макул деди. Алтынай айласы жок болду, э? Алтынай бүгүн эме Айыманын жардамчысы болуп, Айыма менен салашан баарын кылып атат. Анткени учитывать этиш керек, Айыма 3 баланын кожойке, көптөн бери мен болсо стаж бар деп коюңуз, э? Опытная. Айт, мамаң айт деген эме кылганды, айтканды кыласың го, мен ошондой эле айткан болот. Жакшы. Буюрса жакшы. Сиз эми дарыгер болгондон кийин менимче туура тамактанууну жасап жаткан окшойсуздар. Мынакей бул жерде сок, салат. Бул биз күнүмдүк үй бүлө менен эртең менгисин ичип колдонуп жүргөн сок, апельсинден жасалган. Бул жерге чындыгы апельсин, таза апельсин. Эч кандай консервант жок, анан бир аз суу коштук. Ошол эле. Анан ошол жерден айта кетчү нерсе, мындан чыккан калдыкты биз бетибизге маска катарында койсок, апельсинди биз антиоксидант деп билебиз. Бетибизге агартып, нымдандырып, анан жанагындай каруу процесстерин бир аз азайтканга жардам берет. Караңызчы кандай ушундай кыйын иштеп ашканабызга келгенде аябай сүйүнөм да. Бир эле тамактанбастан жүзүбүзгө дагы кам көрүп кетип жатканы бизди кубандырат. Жакшы, заматтар, ийгилик каалайбыз. Замандаштар, жеңиштин даамы аябагандай таттуу, бирок ошол жеңиштин бир маарасына жетиш үчүн кандай гана иш болбосун, сөзсүз түрдө өзүнүн кыйынчылыктары бар. Мына өзүңүздөр көрүп турганыңыздай, өзүнүн 4 сааттык убактысын ушул съемкага арнаган алтындай болгон кыздарыбыз, кыргыздын кыйын кыздары маңдайыңыздарда турат. Келиңиздер, өзүбүзгө өз кол чапылдатып коелу. Жакшы нерсе. Ал эми мынакей 3-чү тапшырмабыз төмөндөгүдөй болгон. Нариман айтты, өзүңөр алып келген азык-түлүк менен сонун салат жасайсыңар, бешбармак жасайсыңар, сок жасайсыңарбы? Өзүңөрдүн каалооңор, бирок ошол эле учурда эске алчу нерселер даамдуу, таттуу жана эмне? Красивый. Фантазиясына жараша кооздош керек деп калдым. Мынакей, мына ошонун бардыгын бул эки тараптан тең көрүп жатам. Бирок менимче Нариман дегустация кылып көрүш керек. Мынакей биздин оң тарабыбыздагы айымдарыбыз аябай жакшы даярданган экен. Караңыздарчы, кандай окмуш. Ошондо өзүңүз дегустация кылсаңыз келип жатат. Караңыздар. Брускетти да, брускетти. Брускетти бүт бардыгы балык азыктардан жасалган экен.
Ай, бармақтар жерде балық бар ғой. Бөліп бір Келеске таңдап көріңізші. Сонда. Бұл салат тілі, тунец салат тұтсом. лимон сок. Сыр моцарелла. Bundan da al. Sen de al ya. Gel ağızları. Koşlalar böyle gidiyor. Ablan yaptı. Cesine gel, oturup veresin. Cem cırgın falan. Canı acılış gerek oldu değil mi? Son. Damla. Adamada. Söz yok. Aşk olsun. Hoş koy. Bunun üstüne koyfeci olsun da. Sizleri salat veriyorum ya. Hoş. Aşk olsun. Эми биздин сол тараптагы Жазгүл айым менен Жанар айымга баш багалып, айымдар эмне даярдадыңыздар? Жанар айым айтып кетсеңиз. Бизде бул салат Жазгүл автору болуп саналат. Светофор деген салат, толука пайдалуу. Эч кандай консервация жок ичинде. Уксус андай нерселер жок. Бул жерде бир аз соус куйдук үстүнө. Андан кийинки бул сок жана айтып кеткендей эле биз балдары менен күнүмдүк колдонуп ичип жүргөн согубуз. Назира айым алыңыз. Бул соктун автору менмин. Анан үчүнчүбүз бул баягы ашканада иштеп, тамак жасап, балдардын курсагын тойгузуп, жолдошубуздун курсагын тойгузуп, андан сырткары өзүбүздү унутпаш үчүн сулуулук жаатында көбүрөөк жүргөн үчүн ушул эле апельсинди баягы аппараттан чыгарып алган калдыгынан бетибизге маска коюп койсок болот. Биз апельсинди антиоксидант катары билебиз. Бул биздин бетибизди агартып, нымдандырып, анан карылыкка каршы өзүнүн касиетке ээ да. Ошондуктан муну да өзүбүз коюп койсок болот. Абдан жакшы. Кеңесем сиз Маскалы. өзүңүз. Салат светофор. Мага жак негизи брокколилер. Тууралышы кандай экен? Туралышы коз. Бул жерде жана детский питанияга дагы аябай алманын, сабиздин, ашкабактын согун жасасак, калып калганын детский питания катарында жана 1 жаш, 2 жашка чейинки балдарга дагы берсек болот да муну. Абдан сонун. Бул жерде бүгүнкү эң оор жумуш мен үчүн Нариман деп болду. Ушул айымдарга баа коюу. Азаматсыздар, мага баардыгы жакты. Бирок деген сөз бар. Сок. Өзүңүздүн баагыңызды берсеңиз эки командага. Замандаштар мына биздин белектерибиз айымдар үчүн даяр болуп калды. Биринчи орун 5000 сом, экинчи орун өзүңүздөр көрүп тургандай подарочный сертификат Gold Chef'тен сиздер келип ушул Наримандын кулинардык студиясынан билим алып кетсеңиздер болот, үйдөн чыкпай дагы акча тапсаңыздар болот. Бул курста сиздер деген канча деген таттуулардын, тамак аштын жана салаттардын рецепттердин үйрөнүп кетесиздер. Баардыгы видео иретинде. Бул курстун баасы 20.000 сом. Ушундай биздеги сонун белектерди кийимдер утуп алат. Албетте бунун баардыгын сиз чекесиз. Келиңиз, бааңызды бериңиз. Азыркы учурда алдыда кетип бараткан бизден мынакей Алтынай менен айым. Бул өтө бир жоопкерчиликтүү иш. Мен түшүнүп турам сизди. Ал жагы экен, жюри болуш кийин экен. Бул жакта коздук жагы боюнча коз экен, даамы да сонун экен. Айымдар абдан чоң аракет кылышты. Даже өздөрүнүн оборудованиясы менен келишти, өздөрүнүн продукциясы менен келишти. Ошо баары жакты, бул жакта согу жакшы экен. Цедрадан маска жасаса болот экен. Салат да сонун экен. Бул жакта брускет сонун, стунсон, салат стунсон. Баары жакты мага. Бул жакта эме тааныш болбойт деп ойлойм. Коздугуна жараша неметели, даамына жараша. Бияк Алтынай командасына дагы унутпай берели. Бул жакка колуңуздар унутпай берели. Куттуктайм.
Сіздерді де құттықтаймын. Жақсы, қыздар да құттықтаймыз. Замандаштар, меніңше бұл абдан жақсы шешім болды. Сіздер де өзіңіздердің ой пікіріңіздерді дәл ушул видеонун астына комментарийге калтырып өтүңүздөр. Мен абдан кубанычтамын. Бул 2 айымдын аракети съемкага да ушунчалык жоопкерчиликтүү мамиле кылышты, убагында келишти, аябай даярдыктар көрсөңүздөр болот. Жеңишиңиздер даңгы жана таттуу болсун. Бул 5000 сом сизге. Құттықтаймыз. Жас көріп, 500 сом берген. Анан Бұл 200 сом салып мынакей бул сертификат биздин Алтынай болгон жаз көрмени жана ошондой эле Жанара Кубанычбековнага келип ушул Голд шеф кулинардык өтө күчтүү студиядан билим алып кетиңиздер. Замандаштар, көрсөтүүбүздү улантабыз. Мынакей караңыздар, жеңиштин да майлагандай таттуу. Алтынай айым, маанай кандай? Сонун. Негизи мен моюнума алышым керек. Бул жеңиштин башында айыма турат. Чын эле. Идея муну кылабы, салатты мындай кылабы, тиңдей кылабы деп анан. Негизи эми экөөбүз биргелешип кылдык, бирок мен ойлойм, биз аракет кылдык. Колубуздан келишинче. Бул 5000 сомго барып эмне аласыздар? Отуруп эс аласыздарбы, бир кофе ичесиздерби? Биз айыма экөөбүз командабыз менен кеңешип, акыркы учурда ушу баарыбыздын жүрөгүбүздү өйткөн маселелер көп болуп, муктаж болгон адамдар бар болгондугуна байланыштуу биз бул 5000 сомду экөөбүз эле жыргап албай, ушу муктаж болгон инсанга кичине болсо да жардамыбыз тийсин деген ниетте ушул акыркы учурдагы 4-чү шаардык ооруканада жаткан Айсел айым менен баардык кыргызстандыктардын ден соолугун азыр күйөп жатат болуш керек. Ошолордун катарында эле биз дагы ошол Айсел айымга ушул 5000 сомду дары дармегине, муктаждыктарына кичине болсо да жеткирип алсын деген ой менен ошол жака которолу деп чечтик. Ай, азаматсыздар. Жакшы, замандаштар, менимче сиздерге бул программа жакты. Алтынай айым, айтсаңыз, деги эле ушул программа жүрүшүндө сизди мындай кандай десем, кубанткан жана мындай өтүнүчтүү болгон катышуучулар болду. Андай койсок болмок экен, бул жерин унутуп койсок болмок экен деп. Балким утулуп калсак ошентип унутуп койсок болмок деп, уткан үчүн өзүбүздү аябай идеально жашатабыз. Укуш мен шеф повар сезип, Нариман байке курска келсемби деп сертификатты бизден утсак болмок экен. Ойлонуп атабыз деп. Абдан жакшы. Программаны биз Кудай буюрса жыйынтыктап жатабыз. Ушул программабызды сиздин бир жакшы чыгармаңыз менен жыйынтыктайлы. Кайсы ырдайсыз ойлонуп туруңуз. Бул жактагы досторубузга барып келели. Кандайсыңар кыздар? Нарима берек бул кыздар, жакшы экен. Нарима бул кыздарды алдырганда жакшыбы? Жазгыла кандайсыз? Сүйлөңүз. Жакшы болду. Эми таарынбайбыз эле. Калгандай. Жок. Бизде Нариман байке бизге сертификат берди. Бул жактан келип дагы сонун салаттарды, нарезкаларды, тамактарды үйрөнүп кетебиз. Абдан жакшы. Жанара айым, маанайыңыз кандай? Жакшыбы? Өзүңүздү кайсы бир мүнөттө чыныгы аш болуп сезип кеттиңизби? Жок, сезген жок. Өзүңүздүн жумушуңуз жакшы экен. Үйдө эле кылып жүргөн суктор, үйдө эле кылып жүргөн тамактар. Анча биз өзүмдү аш болуп сезген жокмун. Жеңиштин даму таттуу дейт, мынакей сиздерге Голд шеф кулинардык студиясынан жакшы сертификат берилди. Келип окуйсуздарбы? Аракет кылабыз. Жакшы. Эмнени байкадыңыз? Кайсы жерден ката кетирип койдуңуздар? Ката деле кетирген жокпуз го. Ооба, бар идеально. Айтылган эмнелер жанагы айтылган тапшырманын баарын жасадык. Азаматсыздар, жакшы. Замандаштар, коштошпойбуз. Чынында укмуш сок экен. Даамдап, көрүнгөн сөз түрдө үй-бүлөңүздөрдү жасап жеңиңиздер. Келиңиздер, программанын жүрүшүндө бизде маанайлар түштү, маанайлар көтөрүлүү, кандай болгон күндө деле баардык нерсенин аягы болот экен. Анысыңардай бизди көрүп жаткан баардык замандаштарга биз чоң саламдабай жолдойбуз. Алтынайдан сонун бир чыгарма болсун, Мен айтайынбы деген чыгарма акыркы учурда ошол чыгарманы жаздым.
Анан биздин утканыбызды айтырбай деп байкашты болуш керек. Айтайынбы же байкадыңбы деген Акжол Канатбек уулуна тандык чыгармалар айтып берейин. Каршыңдын ийилгенин карап туруп карегин жаратабы, жүрөктүн тилингенин айтайынбы. Hey жактыруу билингенин, жаратканым жүрөктү ачып туруп, ак сүйүү илгенин айтайынбы. Же байкадыңбы, жан дүйнөм сабылганын, сен издеп сагынганын, жаным айтайынбы. Же байкадыңбы, 100 жылдык чоң сүйүүгө жүрөктүн кабылганын, жаным айтайынбы. Жеңишиңиздерди жалпы бизди көрүп жаткан замандаштарга айтыңыздар. Аты жөнүм Назира Бердиғұлова, кадр сыртында окумуштагыдай байкелер кызмат кылышты. Чоң рахмат. Жанымда турган Айымага чоң рахмат. Укмуш Айым, бул жакта Алтынай деген Айымга чоң ыраазычылык билдиребиз. Нариман, бул Gold Chef студиясынын негиздөөчүсү, сизге рахмат. Ошондой эле Жазгуле, сизге чоң рахмат. Жанара Кубанычбековна, мынакей Борбор калабыздагы азыр өтө күчтүү косметологдордун бири. Сиздерге биз аябагандай бир жакшы программа даярдадык деп ойлоймун. Эгерде сиздерге кызыктуу болсо, комментарий бөлүмүндө кийинки эфирге кайсы инсандарды көргүңүздөр керек, сөзсүз түрдө баш багып комментарий калтырып өтүңүздөр. Кудай буйруса көрүшөбүз. Рахмат.